Ушул жылдын июнь айынын аягында Кадамжай районунун Өрүкзар айылынын 35 жаштагы тургуну базарда мас абалда жүргөндүгү үчүн милицияга кырмалып, ичегилери эки жеринен айрылып, бөйрөгү жабыркаганча уур тепкиге кабылганын айтып чыкты. Жабырлануучуга операция жасалып, ичинен 1,5 литрден ашык кан алынган. Бирок окуя боюнча облустук прокуратура тарабынан кылмыш иши козголуп, ага тиешеси бар милиция кызматкерлери жумуштан четтетилди. Бирок ооруканада оор абалда жаткан 5 баланын атасы Нургазы Сарытаевдин абалы начар бойдон калууда. Бул көрсөтүүдө жергиликтүү жарандардын тебеленген укуктары тууралуу сөз кылабыз. Шол күнү операциядан чыккан күнү келди. Нургазы Сарытаев 29-июнь күнү базарга барып, теңтүш достору менен жолугуп, спирттик ичимдик ичишкен. Андан кийин Өрүкзар аймактык милиция кызматкерлерине кармалып, ошол жерде жакындары кабар таап барганча кармалган. Анын айтымында милиция кызматкерлери колдорун кармап, бирөөсү жалаң ичке тепкилеген. Жакындары түнкү саат 1-лерде барып, бошотуп алган учурда абалы оор болуп, ага карабай милиция кызматкерлерине 5000 сом акчада берип, анан чыгарышкан. Бирөө звоноптур. Нургазы ака ушинтип келди, камап койду, келип алып кетиңиздер дептир. Акалары барыптыр. Барсалар алар акча талап кыптырлар. $1000 бергиле дегенген $1000 кай карабыз. Түшүрөйүкчү дешиптилер. Ортодо бир үкө бала аркасынан жүгүрүп жүргөн экен. Ошол ортодан сурап 1000 сом болсо мен берип коеюн десе көгүдөн дептир. Анан ондо көгүнмөй кылабыз десе түшүрсүз дептирлер. Түшүрсө десе анан 5000ге көнүптүрлөр. 5000ден чыгып акалпактан алып түшүшү бериптир. Берип алып чыкса ошо ичкерттен чыккан деле бала эңкейип каптыр. Немеге жүгүр кармак дептирлер, машинага сөйүнө албай. Бири кармап, бири жетелешип ошондо алып келип. Немеге көрсөтсөлөр, айыл немеге тез баргыла дептир. Ошону менен больницага алып келишип, алып келселер ошол ичиде УЗИге түшүрсө неме бар дептир. Тез операцияга дептир. Операцияга кирди, ошондон бери ушул калда отурабыз. Нургазы таң эрте райондук ооруканага жеткирилип, дароо операция жасалган. Ошол ичин тазалап туруп, канды кургатып, баягы ичеген жыртылган жерлерин тигип, эки жерин дагы. Баягы брижака дегенибиз, брижаканы да полностью тигип, ревизия кылып, кайра чыгып атканда обратный ревизия кылганыбызда сол жагында бөйрөктүн астынан где-то 15-20 сантиметр челкалыктын астында кан уюп калган. Забрюшенная гематома деп коебуз. Ошо гематоманы көрдүк, эми аны жарбайбыз, ал өзү эме таркас сиңип кетиш керек, растасып кетет да багы менен. Анын ичинде да где-то 500 грамм кан болушу мүмкүн. Ичинде кан где-то 1,5 литр свободный кан бар экен, баягы аккан да кан толуп калган ичинечи. Аны кургаттык, естесин кургатып чыктык. Анан ичкөңдөн полностью эме кылып, дренировать этип эки жерден, 3 жерден. Ошол кайра чыгып келди. Бала келгенде акыбал оор эле. Баштап милиция кызматкерлери кылган ишин моюнга албай жатып, эми ортомчу салып, жарашалы. Прокуратурага жазган арызыңарды кайра алгыла деп жатышат дейт. Ортого адам салып жалдап ататтар. Эndi мынтип жараштырып, мында кыл берсек болот. Сен апам жактан, сен атам жактан тууган. Мында кыл берели деп. Арызыңды кайтып ал деп атышат. Ал дейт. Мага эч нерсенин кереги жок. Мага биринчи очередь ден соолук. Обалы мен ушул жерден жакшы болуп чыгайын, анан башка чыкканым жок. Нургазы Кадамжайдагы ооруканада жакшы болбогондуктан Ош облустук бейтапканасына которулган. Ал жерде да 2 ирет операция жасалат. Бул окуя боюнча милициянын атайын каттоо китебине 30-июнь күнү катталган. Ошол күнү жабырлануучунун жакындары прокуратурага милициянын үстүнөн арыздангандан улам ишти прокуратура карамай болгон. Окуя болгондон көп убакыт өтсө да жакшы жыйынтык болбогонунан улам жабырлануучунун жакындары жалпыга малымдоо каражаттарына кайрылып, абалды коомчулукка жарыялоону туура көрүшкөн. Антпесе иш жабылуу боюнча калып кетет деп чочулашкан. Бул арада Нургазынын жакындары өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлүнө да кайрылышкан. Мен азыр облус больницадан сиздерден билем, мен облус больницага чыгып, облус больницанын главврачыга чыгып, мен өзүм лично азыр эме кылам. Ошол үстүнөн өзүм жардам берип, ошо каратып, мен эме кылдырып турам. Анан бул биздин мына облус прокуратурадагы, УВДдагы мындай нерсеге жол бербейбиз. Сиздер ойлогоңуздар, бул алги баягы зөкүрлөрдүн же башкарган алымчы беримчилердин заманы кеткен азыр. Биз ушундай гана жооп беребиз. Эч кандай, мен сиздерге айттым, азыр да айтам, кылмыш иш козголду, бирок кылмыш иштин жүрүшү менен эч кандай сиздерге баягы айта албайм деп айттым. Статья оор статья, козгодук. Экспертиза болгон мүмкүнчүлүктөрүбүздү жумшайбыз. Эч кандай биз тараптан сиздердин көңүлүңүздө оор кандай нерсе болбойт. Ушул боюнча иш жүрөт.
Мен өзім да ошентип ишенемин. Закон эме болсо, туура болсо, ошондой болуш деп чечилет дейм. Мен сиздерге айтып атам, генеральныйдын контролунда иш. Жабырлануучунан анын окуясы боюнча иштин жүрүшүнөн кабар алганы акыйкатчынын өкүлү жана кыйноолорго каршы улуттук борбордун өкүлү акыр аягына чейин көзөмөлдөп турмай болушту. Кызматтар эле эмес, коомчулуктан мындай иштер менен кабардар болуп, көзөмөлгө алышы керек дейт акыйкатчынын Баткен облусундагы өкүлү Хайталы Айкынов. Биздин өкүлчүлүк бул боюнча иштин жүрүшүнү, тергөөнүн жүрүшүнү көзөмөлгө алат. Мындай фактылар биздин көңүл борборунда болот. Деги эле коомчулуктун көзөмөлүндө болуш керек деп эсептейм. Биздин улуттук борборго Кадамжай районунун тургуну Сартаев Нургазынын милиция кызматкерлери тарабынан кыйноолорго дуушар болгондугу жөнүндө маалымат түштү. Анын өзү менен жолугуп сүйлөшүп, туугандарынан арызын алдык. Ошол арыздын негизинде прокуратурага кайрылып, ошол иштин аягына чейин көзөмөл жүргүзүп турабыз. Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын ички коопсуздук кызматы бул окуя боюнча иликтөө жүргүзүүдө. Бирок облустук прокуратурада кылмыш иши козголуп, тергөө иштери уланууда. Ал эми Ош облустук ооруканасында дарыланып жаткан Нургазынын абалы өзгөрүүсүз калууда. Бул сыяктуу укуктары бузулган жарандар Баткен аймагында жүздөп саналат. Биз алардын бирөөсүн гана көрсөтө алдык. Көп учурда мындай укук бузуулар коомчулукка жарыяланбай жабык бойдон калат. Бирок элет жеринде жашаган эл өз укуктары бузулгандыгы тууралуу жалпыга айта беришпейт же коомчулукка жарыялоону жактырышпайт.